Токойго барып асманга бой созгон келишимдүү дарактарды суктанып карап турганымда ушул тегерегинде көгөрүп өсүп турган келечектеги китеп, дептер, пакет, абойлор, деги кагаздан жасалчу нерселердин баары экендиги тууралуу ойлоп да койбойсуң. Кагазды колдонууну адамдар экинчи кылымда үйрөнүшкөн. Аны Кытайда ойлоп табышкан. Кытайлыктар кагаз жасоонун сырын көпкө чейин жашырып келишкен. Кытай жазууларын карап көрсөк, кагаз биздин заманга чейин 105-жылы Сайлун тарабынан ойлоп табылган. Бирок 1957-жылы Кытайдын түндүк аймагында Шанси чөлкөмүндөгү Баося деген үркүндө табылган көөштөндө кагаздын калдыктары табылган. Ал калдыктарды изилдегенде биздин заманга чейин экинчи кылымга таанып болгон. Сайлунга чейин Кытайда кагазды дүмбүрдөн, андан мурда жибектен жасап келишкен. Сайлун жибектин калдыктарын жыгач, күлүн жана дүмбүрдү пайдаланып биринчи кагазды алган. Ал бардыгынан майдалап суу менен аралаштырып, алынган аралашманы жыгач калыпка салып кургагандан соң ал аралашманы таштын бекен барагын жасаган. Сайлундун ойлоп тапканын кийин кагазды иштеп чыгуу уламдан улам өнүгүп олтурган. Кагаз бекен болуш үчүн курамына крахмал, клей жана жасалма боекторду колдонулган. Эми элестетип көргүлөчү, кагаз фабрикаларын жыгач менен камсыз кылуу үчүн күн сайын канча даракты кыйып туруу керек. Ошондуктан эски колдонулган кагазды аз болсо да кайра жаңы кагаз жасоонун мааниси чоң.